Бул эки мырза тукумсуздук илдетинен жабыркап көп жылдан бери балалуу болууну каалап барбаган медициналык борбор табып калган эмес. Аты жөнүн өздүгүн айткысы келбеген мырзалар балалуу болууну самайт. Алар түрк профессорунан кеңеш алыш үчүн келишти. Медицина илимдеринин доктору профессор Джахангир Чакытжы жасалма бойго бүтүрүүнүн ыкмалары тууралуу кенен түшүнүк берди. Eko dediğimiz işlem bir tek spermi. Эко деген процессти жогорку технологиялардын жардамында лаборатория шартында эркектин уруктугун аялдын жумурткасына жайгаштырат. Уруктарды чоңойтуп көрсөтүүчү микроскоптун жардамы менен көрүүгө болот. Бул ыкмаларды колдонгон адамдардын саны Кыргызстанда аз. Биз элдерге жаңы түшүнүк берип жатабыз. Уруктандыруу өтө татаал, жеңил эмес процесс. Медициналык жабдыктар да кымбат. Мисалы, жатынын кабыгын жукартуучу лазерлер биздин гана клиникада бар. Yapmaz. Lazer yöntemi, lazerle kabul. Жасалма жол менен уруктандыруу ыкмасын айтып элге кеңеш берген клиника Онколайф. Бул борбор айымдардын саламаттыгын сактап, сиздин балалуу болушуңузга кам көрөт. Онколайф клиникасы өлкөдө 2015 жылдын март айынан баштап иштеп баштаган. 4 жыл аралыгында нарасте күтүү боюнча 4000ден ашуун адам кайрылган. 2000ден ашык адам балалуу болгон. Арасында эгиздер, 3 төрөлгөн наристелер бар. Онколайф негизинен Кыргызстан боюнча эмес, мен айтып кете алам, Орто Азия боюнча дагы эң алдыңкы клиникалардын бири депчи. Көптөгөн үй бүлөлөр ошол тукумсуздуктун айынан ажырашууларга келип жатат. Эки ажырым жолго түшүшөт. Жаман жакшы келиндерди кетирүү бул себептерден, бул тукумсуздуктун себептери да. Анан биз ошолорго жардам катары биздин профессор Анкарадан бери келди. Бул биздин профессор Анкарада эң мыкты профессор, докторлордун ичинен кирет да. 35 жылдан ашуун тажрыйбасы бар тукумсуздук боюнча, эко боюнча. Мындай ыкма менен төрөлгөн балдар башкалардан эч айырмаланбайт. Ар бир кош бойлуу айым дарыгердин көзөмөлүндө болуп турусу шарт. Жасалма жол менен бойго бүтүрүүнү каалаган ата-энелер алгач дарыгер менен кеңешип, жубайлар тийиштүү текшерүүдөн өтөт. Дарыгерлердин айтымында төгөйлөр 20-35 жашка чейин болсо жасалма бойго бүтүрүүнүн натыйжалуулугу артат. 35-45 жашка чейинки жубайлардын аракети салыштырмалуу азыраак жыйынтык көрсөтөт. Онколайф клиникасынан негизи башка бизден көбүнчө сурашат да, эмне артыкчылыктарыбыз бар да. Мисалы, башка клиникалардан жоксо бизге пациенттер эмнеге көп келет. Биринчиден биздин профессордун Джахангир Чакытжынын бул эко тармагында 35 жылдан ашуун тажрыйбасы бар. Ал эми эко өзү жасаган эко, Турцияда жасалган. Ал эми турмуш куруп көбүнчө сурашат, эко менен төрөлгөн балдар кийин дагы тукумсуз болуп калабы, кийин дагы балалуу болбой калабы ал балдар депчи. Бул это жөн гана миф. Бул чындыгына келгенде биздин профессордун төрөткөн бала азыр үй бүлө куруп өзү табигый жол менен балалуу болгон. Балалуу болууну самаган 100гө чукул ата-эне жубайлар тукумсуздук боюнча дарыгерге кайрылышкан. Тукумсуздук боюнча кайрылгандардын 70% Кыргызстандын түштүк аймагынан болгон. Анкарадан келген профессор суроо талап, муктаждыкка карап Ош шаарына келди. Ал түгөйлөргө түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Онколайф айымдардын саламаттыгын сактоо жана эко клиникасы Бишкек шаарында жайгашкан. Эми ар бир айда Ош шаарына келип, балалуу болуу, жасалма бойго бүтүрүү боюнча кеп кеңештерин айтып турат. Адыл Акжол уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар.